Салам урматтуу биздин бизнес партнерлорубуз, сиздер менен бүгүн бөлүшүп кете турган темаларымдын бири Инстаграмды үйрөнөбүз. Эгер сиз Инстаграмды буга чейин колдонбогон болсоңуз, же болбосо колдонуп жүргөн болсоңуз, өтө кызыктуу маалыматтарды билип аласыздар. Өзүм Нурзат Урайымованын Инстаграм от А до Я деген курсуна катышып, өтө сонун маалыматтарды билип алдым. Эгерде Инстаграмдын историясына кайрылып кете турган болсок, тарыхына бул Инстаграм 2010-жылы октябрь айында негизделген экен. Ошондой эле пик популярностька 2016-жылдан баштап азыркы учурга чейин келе жатат экен. Инстаграм деген бул эмне? Инстаграм бул приложение. Сиздер бул приложение аркылуу и телефондо да иштесеңиздер болот, и компьютерде да иштесеңиздер болот. Негизинен бул жерде айтылуучу маалыматтар өтө керектүү. Сиздердин ишиңиздерде пайдасы өтө чоң тийиши мүмкүн. Сиздердин эгерде соода саттык тармагында иштесеңиз, сетевой бизнесте иштесеңиз, ошондой эле өзүңүздүн личный брендиңизди орнотуу максатында дагы инструмент катары колдонсоңуздар болот. Бул жерде азыр Инстаграмдын мага кызыктуу маалыматтарынын бирөөсү жагып кетти. Бул жерде Инстаграм, Фейсбук жана WhatsApp'тын владелици бир адам экен. Элестетесиздерби? Бул жерде Марк Цукерберг деген адамыбыз бизди ушул 3 тармактын владелици экен. Байкасаңыздар, ушул 3 соц тармактарда тең окшош приложениялар пайда болуп калды. И статустар, и видеозвонок, аудиозвонок дегендей, статустар менен бөлүшүү үчөө окшошуп кетип жатат. Андыктан бул дагы эң сонун маалыматтардын бири болду. Эгерде популярностуна карап кете турган болсок, популярности бул Азия мамлекеттеринде жана бывший СССР мамлекеттеринде биринчи орунда турат экен. Ошондой эле Западта болсо Facebook, Twitter'лер алдыда турат экен. Анда эмесе кеттик. Мен сиздерге эң жардам берчү видеолор менен бөлүшүп кетем. Эгерде сизге бул видео пайдасын тийгизген болсо, сиз лайк же болбосо колуңузду ушундай кылгандын сүрөтүн басып коюңуз видеонун астындагы жана подписаться кнопкасын басып жаңы видеолорумдан кабардар болуп турууну унутпаңыздар. Анда эмесе кеттик. Дагы бир жолу салам урматтуу коллегалар. Бүгүн сиздер менен Инстаграм с нуля Инстаграмда иштөө методдорун карап кетмекчибиз. Жана бул Инстаграм деген эмне? Инстаграм дегенибизде бизде мындай значок болот. Ушул значокту биз Play Market'тен же болбосо iPhone Store'дон көчүрөбүз. Эгерде сизде Samsung болсо, Play Market'тен көчүрөсүз. Бул жерге киресиз дагы, поиск деген жерге Инстаграм деп жазасыз. Инстаграм деп жазсаңыз, мындай значок чыгат. Эгерде сизде мурда көчүрүлгөн болсо, открыть деп чыгат. Эгерде сизде жок болсо, загрузить деп чыгат. Эгер приложенияңызга обновление керек болсо, обновить деп чыгат. Обновить деп койгонуңузда эмне болот? Бул жерде сиздин Инстаграмдагы интерфейсиңиз жана ошол жердеги значокторго жаңылануу кирет. Анда эмесе азыр менде көчүрүлгөн болгондуктан открыть дегенди басам. Киремин. Бул жерде менин өзүмдүн страничкама кирип калдым. Демек, сиздер дагы эң биринчи кыла турган ишиңиздер өзүңүздөрдүн Инстаграм баракчаңыздарга киресиздер. Эмесе эң биринчи сиздер менен таанышып кетчү нерсебиз бул Инстаграм баракчабыздагы ачканыбызда эң ылдайда инструменттер турат. Ошол жерде адамдын сүрөтүн турган жерге мынтип бассаңыз, сиздин ачкан аккаунттарыңыз жөнүндө маалымат болот. Азыркы учурда сиздердин аккаунтуңуздар 10го чейин болсо болот. Бир телефондо бир приложение, но 10го жакын аккаунт болсо болот. Аны сиздердин аккаунтуңуздар канчалык эски болсо, ошончолук баасы жогору болот. Эгерде азыр сиздики бир же эки аккаунт болуп аткан болсо, анда мен менен чогуу ачсаңыздар болот. Ал үчүн адамдын сүрөтүн басып турсак, мынтип аккаунттарга алмашып кирсек болот. Бул жерде ушундай кылып кирсеңиздер болот. Кийинки видеолордо кантип аккаунт ачуу жөнүндө үйрөтөмүн. Андан кийин бул жерде биздин үйүбүз десек болот. Бул жерде биз эмнелерди кылабыз, кандай сүрөттөрдү жүктөйбүз, биздин продукциябыз десек болот да. Бул жерде жалаң гана өзгө тиешелүү биздин публикацияларды контролдосок болот. Андан кийинкиси бизде мына жүрөкчө болуп турат.
жүрөкчөнү баса турган болсок, бул жерде бизде жазылган адамдар, ошондой эле бизге лайк баскан адамдар чыгат. Ушул жерден уведомление деп коет сизге, атайын кабар берилген адамдардын дагы бүт нерселери ушул жерде чыгат. Андан кийинки мына плюсту баса турган болсок, бул плюста сиздер сүрөт, видеолорду жүктөй аласыздар. Бул жерде галереяга кирип туруп, эски сүрөттөрдү жүктөсөңүздөр болот. Ошондой эле бул жерде фото жана видео деп турат. Жаңы тартсаңыздар дагы болот. Азыр мен бул жерден назат кылып чыгамын. Андан кийинки бизде лупанын сүрөтү турат. Лупанын сүрөтүн баса турган болсок, бул жерде издөө атат да. Бул жерде общий чыгып калган эмелер болуп атат и популярныйлар болуп атат. Атайын ручной поиск кылсаңыз да болот. Бул жерде жазып туруп, атайын атты жазсаңыз болот. Мисалы үчүн Мира десеңиз, Мира Исмаилова дейт, Мира Айгузел дейт, фамилиялары менен ошондой эле бардык даныйлар менен чыгып калды. Биринчи барган страницабыз болсо, бул топко чыккандар популярдуу адамдар. Негизинен көпчүлүк адамдар сүйүп көрүп, лайктарды басып, топко чыккандар. Ал эми үстүңкүнү басканыбызда биз определенный бир адамды издедик. Андан кийинки бул үчөнү басабыз. Үчөнү басып келе турган болсок, анда бул жер лента. Биз подписан болгон адамдардын публикациялары чыгып калат. Бул жерде биз жазылган адамдардын чыгарган видеолору жана сүрөттөрү болот экен. Кезекти биз үстүндөгү болгон инструменттерге берели. Үстүндөгү инструменттерди биз өзүбүздүн сүрөтүбүз турган жерде баса турган болсок, мынакей бул жерде уже настройкасы чыгып калды. Архив, статистика, Инстаграм, сохранение, близкие друзья, интересные люди деп чыгып калды. Архив деген страницаны баса турган болсок, биздин чыгарган, жиберген историяларыбыздын архивтери чыгат экен. Буларды баарын ушул жерден көрүп алсак болот. Андан кийин назат кылып чыктык да, статистикага карай турган болсок, канча жолу публикация кылдык, промо акцияларды эмне кылдык, действияларыбыз кандай болду, охваттан 646, 4740 адамга показ болгон, взаимодействие 114 адам менен, посещение 113, клики по кнопке сайта дейт, бир адам келген экен. Аудиториябыз кандай болуп атат бизде? Бишкектен, Москвадан, Оштон, Жалал Абадтан, Алматыдан, ушундай возрастной диапазон 25 жаштан 34 жашка чейинки адамдар көбүнчө кирип атат экен. 71% аял кишилер, 29% эркек кишилер экен. Булар уже подписчиктердин баягындай час пик учуру экен. Мына ушинтип сиздер өзүңүздүн эмеңизди контролдоп алсаңыздар болот, ушундай жолдор менен. Дагы бир жолу басабыз. Сохраненные дейт. Биз сохранить эткен видеолорду көрсөк болот. Байраак турганын ылдый жагын карай турган болсок, мына биз сохранить этип алган видеолор чыгып калат. Сиздер өзүңүздөр ушул жакшы экен деп калган видеолоруңуздарды сохранить этип алсаңыз болот. И близкие друзья. Пока менде эч ким жок, близкие друзьядан интересные люди дейт. Мына монтип рекомендациялар келип калды. Кайсы адамдар кызыктуу деген. Анан открыть Facebook. Сиздерге жогоруда айтылгандай, Facebook, Instagram жана WhatsApp бир адамдын колунда. Ошондуктан бир ок менен 3 коёнду атса болот дегендей, сиздер Instagramда чыгарган публикацияңыздарды и Facebook'та, и WhatsApp'та, и немеде дагы Instagram'да да публиковать этсеңиздер болот. Мына эми мындан мурунку видеобузда адамдын сүрөтүн бассак, эми мына үчөөгө келебиз. Үчөөгө келип туруп, эң өйдөңкү жагын карай турган болсок, бизде мына 3 бурчтук болгон нерсе чыкты жана сүрөт, фотоаппараттын сүрөтү чыкты. Мунаны баса турган болсок, дайрект деп коет. Дайрект бул уже адамдар менен, кимдер менен жазышып атабыз, личкасына жазуу деп коет. И бизге жиберген запростор дагы болот. Биз менен дос болууну каалагандар жана сообщение жиберүүнү каалагандар. Общий дейт.
Основной жана общий болот экен. Ким сизге личкаңызга жазып атат жана ким общий эле публиковать этип койду да, просто эле бир нерсени поделиться этип койду директ аркылуучу. Ошолор жөнүндө. Анан кийин бул жерде найти деген кнопкасы турат. Сиздер кимдер менен переписка кылдыңыздар, ошол адамды ушул жерден кыска жол менен таап алсаңыздар болот. Ошондой эле мына бул жерде азыр көрсөтүп кетейин. Мына кнопканы бассаңыздар, уже периодически этсеңиздер болот. Окулган, окулбаган сообщенияларды ушул жерден көрө алсаңыз болот. Анан бул жерде видеонун жана неменин сүрөт турат. Видеону басып көрө турган болсок, Аселди эле. Мына ушинтип немелерди жиберсеңиздер болот экен. Бул жерде Асел Жунусова начать дей турган болсок, мынакей. Ой. Немелер. Ушул адамдар менен видео чатты кылсаңыздар болот. Асел Кадырбекова менен Асел Жунусовага чалып жүрдүм. Мен дагы сиздер менен чогуу отуруп бул жерде андан кийин Эсмика дегенди басайлы. Так, чатына жазам деп сразу эме кылсаңыздар болот. Значит, бул жерде міне мынау карандаштын кнопкасын басканыбызда биз сразу эле адамдарга личкасына жаза баштайт экенбиз. Ал эми мынау видео вызовду бассак, Инстаграм аркылуу видео вызов жасай алсак болот экен, видео аркылуу сүйлөшө алсак болот экен. Биринчи сабагыбызда Инстаграмды скачать этүүнү үйрөндүк. Ошондой эле ал жердеги үчөө эмнени түшүндүрөт, лупанын сүрөтү эмнени түшүндүрөт, жүрөк эмнени түшүндүрөт жана өзүбүздүн фотобуз эмнелерди түшүндүрөт. Ал жерди оформление кылууну жана ал жердеги фишкалар жөнүндө кийинки сабактарда айтып беремин. Сиздерге жаккан болсо лайк басууну унутпаңыздар. Сиздерге ничего, а мне приятно.